Каракол шаарындагы облустук автобекетте Селенга жоопкерчилиги чектелген компаниянын айдоочулары жүргүнчүлөргө болгон баанын көтөрүлбөй келгенине нааразы. Алардын катарында 20 жылдан бери Бишкек Каракол каттамында коомдук унааны башкарып келе жаткан Бакыт Иязов бүгүнкү күндө авто унаанын тетиктери кымбаттап, техникалык жактан кароо жана оңдоо иштерин жүргүзүүгө кеткен чыгымды эске алганда тапкан маяна мээнетти актабай калганын билдирди. Биздин көйгөй азыр болгону şu солярканын кымбатчылыгы өзүн өзү актабайт. Запчастын кымбаты бир арзан дөңгөлөң 7,5 миңге чыгып кетти. Кенеде эле бир запчаст алсаң азыр завоз жок деп эменин баары кымбаттаткан, алардын баары, сатуучулардын баары. А бизге 350дөн, например, өзүнүн баасы менен жүргөнгө уже кыйын болуп барган сайын. Чыгымга биз аябай эле учурап атабыз. Еще план төгөбүз өкмөткө. Патент, лицензия деген болот. Анын баары акча. Ошонун баарын эсептеп келгенде биз деген бир конечисине барып келгенибиз эле ошо расходубузду жаппай атат да. Айдоочу Иязовдун пикирин автобекетте эмгектенген бир катар айдоочулар да кубатташат. Анткени жүргүнчүлөргө болгон азыркы тарифтик баа күйүүчү май, азык-түлүк жана башка сатып алуучу тетиктердин наркына дал келбейт. Мындан улам Бишкек Каракол жол каттамына жүргүнчүлөрдү ташыган шоопурлар мурда киши башына 350 сом акы алып келсе, эми бул бааны 400 сомго көтөрүү маселесин чечип берүүгө кайрылуу жасап, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн жооп күтүп жаткандарын Нурлан Жамболотов айтып өттү. Солярка кымбаттап, запчаст кымбаттап, бүт кымбаттаганда биз ошол маселени коюп эметип атабыз да. Ага чейин эле мурунку эле баа менен жүргөндө азыр солярка кымбат болуп атат биринчиден. Дөңгөлөк, запчаст бүт кымбат болгон үчүн ошон үчүн биз ушул маселени көтөргөнбүз да. Ошол маселени коюп берсе жакшы болмок. Көтөргөлө кайрылабыз. Пока жооп келе элек, азыр жибердик деп айтылган кагаз түрүндө бүт. Чөнтөккө, запчастка, дөңгөлөккө билинип калды. Ошон үчүн биз ошо суроону эметип чечип берсеби дегенбиз. Аны менен катар Караколдон Балыкчы шаарына Күнгөй Тескей багыт менен каттаган маршруттук унааны башкаруучулар жол кирени 30 сомдон 50 сомго чейин жогорулатуу зарыл экенин билдиришет. Себеби жүргүнчүгө алына турган төлөмдөр акыркы 8 жылдан тарта өзгөрүүсүз келе жатканын Улан Мамытов белгилеп өттү. Эми Чолпон атага жүрөбүз биз. Чолпон атага жүргөн баабыз 150 сом. Бул деген солярка 30 сом кезиндеги баа. Эми айла жок жүрүп атабыз ошол баа менен. Элдин немесин карап атабыз. Эми бизге кыйын болуп атат жүрүш. Айла жоктон эле жүрүп атабыз. Запчасы кымбат биринчиден, соляркабыз кымбат, мына 55-50ден куюп атабыз. Бир 30 сом көтөрүп берсе хотя бы деген тилек бар. 250-230 тегерек болсо, Чолпон атага бир 200 болсо деп атабыз. Мындай маселеден улам Каракол автобекетинен күндүзгү жана түнкү рейс менен каттай турган коомдук унааны башкаруучу айдоочулар биргеликте жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө расмий кайрылуу жасады. Мындай шартта облустун тургундары өзгөртүүгө сунушталып жаткан бааны түшүнүү менен кабыл алуу керек экенин Автомобилист ачык акционердик коомунун башкы директору Канатбек Энтериев белгиледи. Өзүбүздүн Ысык көл областынын жашоочуларына, тургундарына жана меймандарына ошо кайрылып кетет элек. Бааларды Каракол Бишкек маршруттук каттамындагы жол кирени 400 сомго көтөрөлү деген. Каракол Балыкчы да маршруттук каттамдарыбыз бар. Мурдагы баасы 200 сом болсо, ошону 250 сомго. Андан тышкары Каракол Чолпон ата маршруттук каттамдагы жол кире мурунку баасы 150 сом эле, азыр ошо 30 сом кошуп 180 сом кылып көтөрөлү деген ниеттебиз. Маалымдай кетсек, облуста жүргүнчү төлөй турган жол кире акысы акыркы жолу 2013 жылы бекитилген. Бүгүнкү күндө Каракол Бишкек багытына 350 сом, Каракол Балыкчы каттамына 200 сом өлчөмүндө жол акысы алынып келе жатат. Гүлжамал Асанкадырова, Биринчи радио, Ысык көл облусу.